Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Эсиңиздерде болсо, бул жерге 11 март 2023 жылы 61 килограмм сөөл жылан топурагы менен алып келип төккөнбүз. Кызыккандар болсо каналга кирип ошондой видеону көрсөңүздөр болот. Арадан 2,5 ай убакыт өттү. Ошондо убада бергенбиз, видео тартып турабыз деп. Бүгүн уулум экөөбүз буларга кезектеги сууну чачып атып, ушул видеону тартып коелу деп чечтик. Эмне болду? Туугандар. Мен азыр айры менен оодарып көрдүм. Gözüm sökçü daha da kadar koyayım. Onday söğüz yılanlar cüröt. Arkadaşlar da asla ne kadar koyayım. Üstüne muhabbet çöğüdü. Bu arada söğüz yılanlar cüröt. Tiri arkadaşlarımız zaten бирок өтө мындай жиш болуп кеткен көрө алган жокмун. Ушуна көрөйлү. Салыштырмалуу көйүп атат. Бирок жана биогумуз сатуучулардын айткандай эмес да. 61 килограмм алып келип кое бергенбиз. Бизге айтты эле ошо 1 айдын ичинде көйүп ушул кыйыктардын баарын жеп салат деп. 2,5 ай убакыт өттү. Кыйыктардын баарын жеген жок. Бирок көйдү. Күндүн ысыгына жараша суу чачып туруп атабыз, мундулукту сактап. Эми да көрөбүз эми. Канча убакытта ушул кыйыктын баарын жеп бүтчү. Айтайын дегеним бардыгы эле жанагы видеодогу таткан тасмадагы жомоктогудай эмес экен. Убакыт керек экен. 1 ай дегенде эле көйүп кетти, жанагы кыкты жеп көйүп кетпейт экен. 2,5 ай убакыт өткөндөн кийинки акыбал ушундай. Мен оюмча муну дагы 2-3 ай жейт болуш керек. Жай менен. Күзгө тарта жеп бүтөбү деп ойлоп атам да. Ошондой туугандар. Андыктан сөз жылан багам, биогум чыгарам дегендер эске алыңыздар. Баары эле жомоктогудай болуп эле сөз жыландар көйүп, аны сатып байып кетпейт экенсиздер. Убакыт керек экен. Ошол туугандар, кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.